Мындай окуя болуп туруп апай. Баптистке, Иеговистке. Мындай окуя болот. Бир казы, бир областтын казысы эмне кылат экен? Кече угуп атам окуяны. Шакирти менен бир жаназага чакырат. Кайсы жер экенин айтпайын. Барса чоң киши экен дейт. Чоң иште иштеген, эми кыйын. Анан шакиртин жөнөтөт бул казы. Бар, жуу дейт денен. Жаназа окуйл дейт. Тигилер билбейт да баары. Жүмбаш болуп калганда. Дини менен иши жок да. Иман менен иши жок. Элдин көзүнчө уят, эми жаназа окуш керек дейт да. Салт катары да. Дин катары эмес. Кечирим сурап, күнөөсүн кечиртирип калалы эмес, салт катары. Шакирти кирип биртикеден кайра чуркап чыгат экен. Устаз жаназа окубаңыз дейт. Эмне болду? Окубаңыз дейт. Кой отурчу, өзүм кирип көрөйүн дейт. Анан кирет экен. Анан кирип туруп баягы бетин ачса, чочкого айланыптыр. Башкалар көрбөйт. Иман жолунда эмес да. Кудай таалам бул жаназа окуй турган иманды экөөнө көрсөтүп атат. Шакирт да көрөт, бул да көрөт. Анан бул ар ойнонот, бер ойнонот. Азыр чыгып кетип кала турган болсо, абройлуу бир областтын авторитети. Ал авторитет абройлуу бир казыны чакырды да. Анан казы эми кетип калса, азыр точно бул жерден азыр соо чыкпайт да казыдагычы. Анан эмне кылат? Ар ойлонуп, бер ойнонот да, аз кетип калсак дагы болбой калат. Аз чамалай иштейт, анан баарын тургузат. Жуумуш, этимиш болуп туруп, үстүн жаап туруп, алып чыгып туруп, анан окумуш этет, бирок ичинен окубайт. Жаназа өтпөйт бул дейт. Телефон чалып, анан кетип калат. Кой, биз шашып атабыз деп туруп, качып жүрөйт. Коркот да Кудайдан. Көрсө бөлөк динге өтүп кеткен экен ал. Баптист бие көбөйсү билбейм. Саламатсыңар. Молдокенин жомогуна ылайык. Молдокени бир өлгөн жерге чакырсак, ал өлгөн адам бир чоң кызматта иштеген киши экен. Бирок ал баптистпи, иеговистпи башка динге өтүп кеткен экен. Ошондуктан аны барып молдоке жүзүн ачса эле чочко болуп калыптыр дейт. Анан шакирт экөө кеңешип туруп, эми анда эмесе мындай кылалы деп туруп чампалаптыр. Анан чампалап туруп жаназаны окумуш этиптир, бирок окубайт. Анан кетип калыштыр дейт. Зато акчасын алса керек, чампалабай эле. Булар жаназасын аябагандай кыйын көрүп алышты. Бирдеме болсо эле жаназаңды окубайбыз. Жаназаңа турбайбыз. Анда бүгүн ошол жаназа жөнүндө бирке ой жүгүртүп көрөлүчү. Буларга жаназаны окубайсыз деп эле коркута берет. Кандай деп ойлойсуңар? Ушул жаназа эмне үчүн окуйт? Анын мааниси эмнеде? Эгерде молдоке жаназа окуса бейишке чыгат, жаназа окубай койсо бейишке чыкпай калабы? Булардын Аллахы, була молдокелердин колуна ачкыч берген го, жаназа деген. Муну окуп койсоң бейишке чыгат, окубай койсоң чыкпайт дегидей. Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Экинчи дүйнөлүк согушта Кыргызстанда миңдеген адамдар кетти. Миңдеген адамдар ошол жакта курман болду. Келбей калышты. Сөөктөр ошол Европада калды. Эч ким ага жаназа окуган жок. Ошонун баары тозокко кетти. Анткени молдоке жаназа окуган жок деп. 38-39 жылдарда катуу репрессия болгон. Ошондо Кыргыздын Чыган деген уулдарын түрмөгө камап, кийин тоо таштын арасына алып барып туруп, баарысын атып, анан бир чуңкурга көмүп таштаган. Кийин 91-жылдары ачыкка чыгып, анан аларды ачып, кайрадан коюп, азыр Атабейт деген ат менен азыр мемориальный комплекс болуп ошенде турат. Аларга эч ким жаназа окуган эмес. Алар Кыргыздын сыймыгы деген адамдар. Ошонун баары тозокко кетти. Дүйнөдө миллиардтаган адамдар бар, мусулман эмес. Алар жаназа жөнүндө түшүнүктө жок, анын кереги да жок буга. Жаназаңды өзүң бири-бириңе оку дейт, бизге кереги жок муну дейт. Анын баары тең тозокко кетеби? Ойлонуп көргүлөчү. Бул жаназадан кимге пайда? Өлгөн адамга эч кандай пайдасы жок мунун. Бул жерден бир гана молдокеге пайда. Кааласа чампалайт, окумуш этип коет, акчасын алып туруп басып кете берет. Башка эч өлгөн адамга эч бир пайдасы жок мунун.
Тескерисинче, исламдын чыныгы жүзүн билген, бул бир Мухаммед ойлоп тапкан секс культ экенин, Кудайга эч кандай тиешеси жок экенин билген адам молдекени жакын жолотпош керек да. Сөкө. Молдекени алып келип жаназаңды оку деген ал эмнени билдирет? Ал эмнесин окуйт? Я Аллах, уадаң боюнча ушул өлгөн маркумга тиги дүйнөдөн чексиз узундуктагы эркек мүчөбөрөгөр таптакыр жатпаган турган абалда кала берген. Ага кошуп Куранда өзүң уада кылгандай эмчектери чоң 72 гури кыз бер. Ошонусу жанагы эч качан жатпаган эмесин бул маркум муштап алып 72 гури кыздын аркасынан аңгы болуп жүргөндө өзүң насип кыла көр. Омин Алла акбар деп коебу. Башка беш жок исламда. Болгон ушул. Эгер аялдар өлсө, исламдын окутусуна ылайык булардын пайгамбары Мухаммед тиги дүйнөгүнү барып көрүп келген имиш. Караса тозокто күйүп аткандардын көпчүлүгү эле аялдар экен дейт. Аялдардын бир азы гана бейишке чыгат окшойт. Көпчүлүгү эле тозокто экен. А бир азда бейишке чыккан эмне кылат эми? А булардын бейиште жалаң эле секс болсо, эркектердин барары менен ар жактагы гури кыздар сүйрөп кетсе, алар эми бербейт да. Кылымдар бою биринен салай экинчисине өтүп, секс менен алек болот, оргазм эле 70 жылга созулат. Аялдар эмне кылат? Аялдар болсо жатып алып ойлонот экен биякта, эми кантип тияка барганда эмне алабыз? Эркектин баарын гури алып кеттик. Аллахта болсо секстен башка бейиш жок. Анан эмне кылабыз десек, арабтардын өздөрүнүн сайты бар. islamweb.net деген. Дүйнө жүзүндөгү эң крупный, эң популярный мусулмандардын сайты. Ага дүйнө жүзүнө мусулмандар, аялы, эркеги баарысы ошол жака суроо берип, суроо менен кайрылышат. Аякта араб аалымдары белгилүү, аларга жооп жазып берет. Ал араб тилинде, анан англис тилинде чыгат. Мен муну буга чейинки видеода да көргөзүп бергем. Аякта аялдар кайрылып атат. Биз тиги дүйнөгө барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен никелеш болуп, пайгамбарга турмушка чыгып ошо менен жатканда Аллах насип кылсын деп дуа кылып турсак болобу десе, аалымдар жооп берип атат. Ооба, андай дуа кылгандын эч кандай жаман нерсеси жок деп. Башкача айтканда, мусулман эркектерин гурилер сүйрөп кетсе, мусулман аялдары болсо, эми 14-40 мулун өлгөн Мухаммед пайгамбар менен барып никелеш болуп ошо менен жатканды Аллах насип кылса экен деп дуа кылып атышат. Эми аякта очерет көп да. Анткени Аллахтын элчиси өзүнө Курандын 33-сүрөсү 50-51 аяттарында ушундай артыкчылыктарды чүрүп алган. Мухаммедке атасы тараптагы туугандарынын кыздары, энеси тараптагы туугандарынын кыздары, андан тышкары күңдөр, андан тышкары кай бир мусулман аял өзүнүн арнаган болсо, анан эгерде Мухаммедке жакса, алып жатса болот деген. Мухаммед өзүнүн жашоосунда дагы ошентип аялдарды алып жатып жүрчү. Аны мен буга чейинки видеолордо дагы көргөзүп, өз мусулмандардын өздөрүнүн китептеринен, хадистеринен далилдеп көргөзүп бергем. Анан аялдар эмне кылат? Аялдар асырдагы ушинтип үмүт кылып, Аллах насип кылсын ошону тиги дүйнөгө барганда Мухаммед пайгамбарыбыз менен никелеш болуп бир жок дегенде бир жолу жатып калалык деп дуа кылат экен. Молдоке келсе эмне деген дуа кылмак эле? Эмне деп жаназа окуйт? Я Аллах, ушу маркум аялды тиги дүйнөгө барганда пайгамбарыбыз саллаллаху вассалам менен бир никелеш кылып, жок дегенде бир жолу жыныстык катнашта болуп жатып койгондо насип кыла көр. Омин Алла акбар деп коебу. Башка бейиш жок исламда. Секстен башка эч бир бейиш жок исламда. Секс, вино, шарап агат дария болуп. Гури кыздар, эмчектер, чоң кыздар эркектерин сүйрөп кетет. Аялдар болсо пайгамбар менен жатканды үмүт кылат. Башка бейиш жок. Бул ислам деген секс культтун бети дүйнө жүзү боюнча ачыла баштады. Буга чейин силерге көргөзүп бербедим беле? Чечендердин сайтына Daniel Day-Lewis деген чечендердин сайты бар. Ошону сообщество деген ачсаңар, аякта мону чыгарып коюптур. Мусульманин после миллиона лет совокупления с гури днем и ночью дейт.
мусулман күн түн менен миллион жыл бою жана гурийлер менен жаткандан кийин айтып атат дейт. Кто тот идиот, который придумал этот рай дейт. Кайсы келесо бул бейишти ойлоп тапкан? Гури секстен башың чыкпаган бейишти ким ойлоп тапкан деп мусулман ыйлап атат дейт. Ар жакта болсо гури чакырып атат. Эй, бер жака кел, мени унуттуңбу деп. Мына исламдын бейиши. Аны молда кеңен барып сурап көрсөң деле болот. Мона бар, эй, Аллах тиги дүйнөдөн эмчектери чоң кыздарды убада кылды беле Куранда же убада кылган эмес беле деп. Эгер жок десе, анда чала молда дин бузуп атат. Исламды жакшы билбей. Ислам дининде ушундай Куранда, хадистерде жалаң ушу өлгөндө эмне болот десең, айтып берет. Тиякта ушундай гурийлер бар. Эми алар менен көп алар, минимум 72 болот. Эми алардын барысына кантип жетишем десең, анда айтат ар жакта саллаллаху вассалам айткан. О аяктан эч качан жатпагандан беребиз. Турган абалда кала берген эркек мүчө беребиз. Узундугуна чек жетпеген деп. Жүрөсүң ошо менен. Адам өлсөк, молдакени чакырып колуна салып жаназасын окуп сен жанагы бейиштеги сойкуканаңа киргизип койчу деген өзү бул мазактоо да өлгөн адамды, шылдыңдоо да. Суроо туулат, анда кандай коюш керек? Сөөктү кандай кылып көмүш керек деген. Мен айтар элем, светтик жол менен көмүш керек. Светтик деген бул эч кандай динге аралаштырбай эле, молдакеси жок эле коюп койсо болот. Совет мезгилинде мамлекеттик ишмерлерди белгилүү маданият кызматкерлерин светтик жол менен койчу. Эгер маданият кызматкерлери болсо, театрга алып келип коюшчу, сөөктүк. Театрдан сөз сүйлөнчү, өмүр баянын айтып берчү, кандай из калтырды, маданиятка кандай салым кошту, ошол жөнүндө айтып беришчү, үй бүлөсүнө терең кайгыруу билдиришчү. Анан сахнага алып барып, сахна аркылуу ыйлап туруп, анан апарып эле окуп коюшчу. Аны совет мезгилинде жашаган адамдардан сурасаңар айтып берет. Мамлекеттик кызматкерлерди дагы ошондой койчу. Цивилизованный, маданияттуу жол менен. Биз баптисттер азыркыга чейин өзүбүз коебуз. Баптисттерден бирөө өлүп калса, өзүбүз кепин бычабыз, өзүбүз сөөктү жуйбуз, өзүбүз жайгасабыз. Сөөктү алып чыгардат. Адамдын жашоосу кандай өттү эле маркум адам. Эмне из калтырды, өмүр баянын айтып беребиз. Үй бүлөсүнө көңүл айтабыз. Анан Кудайдын сөзү Библиядан сөз сүйлөнөт, окуп айтып беребиз. Бул дүйнөдө биз конокпуз, убактылуу бир аз жашап анан кете турган. Ошол конок болуп келгенде биз тандоо үчүн келдик. Кудай менен жашайбызбы же Кудайсыз жашайбызбы деп. Ошол тандообузга жараша биз түбөлүктү өткөрөбүз. Же Кудай менен, же шайтан менен. Ошондуктан тирүүчүлүктө мүмкүнчүлүк бар кезде Кудай менен элдешип, Иса Теңирди кабыл алып, Иса Теңир аркылуу Кудайдан кечирим алып калуунун зарылдыгын айтып беребиз. Анан алып барып жакшынакай коюп жүрөбүз. Азыркы күнгө чейин коюп келатабыз, дагы кое беребиз. Молдакеге окшогон мракобестерди, караңгычылыкты жакын жолотпойбуз буларды. Молдакеге алып келип колуна салып берет деген бул өзүнө эле эмес, өлгөн адамды мазактоо да, шылдыңдоо. Жаназаңды окуп, Аллахың менен сүйлөшүп, анан тиги дүйнөдөгү жанагы толтура гурийлер бар, сойкуканага киргизип койчу дегендик да. Башка бейиш жок исламда. Өзүңөр дагы мусулмандар, христиандар, такыр Кудайга ишенбеген адамдар деле бир аз ой жүгүртүп, ушул жаназа жөнүндө анан ой пикириңерди комментарийге жазып калтырышыңарды суранам.